Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстандын жарандарына Орусиянын миграция мыйзамдарындагы маанилүү өзгөрүүлөр тууралуу эскертет. Учурда миграциялык мыйзамдарды бузган 72 миңге жакын кыргызстандык жаран бар. Министрлик кыргызстандыктарды терс кесепеттерин сактануу үчүн белгиленген талаптарды сактоого чакырат. Жарандар болсо өздөрүнүн порталдык тизмеден текшере алышат. Ал мигрант чекит KG сайты. Ал өзгөртүүлөргө ылайык кийинки жылдын 1-январынан тартып, бир календардык жыл ичиндеги чет өлкөлүк жарандардын Россияда убактылуу жашап турууга уруксат же эмгек жарандык укуктук келишимсиз болушуп 90 күнгө чейин чектөө жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирет. Бул мыйзам буга чейин 3 ай сайын мезгил менен чыгып туруу жана кирүү тажрыйбасын колдонгон жарандарга таасирин тийгизет. Ал эми кийинки жылдын 5-февралынан тартып, Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандар үчүн чыгаруу режими иштей баштайт. Тартип бузуулар контролдоочу адамдардын реестрине киргизилет жана чектөө чараларына дуушар болушат.